Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızlarбы, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge Bişkek шаарындагы 26 baş satıla turgan taza Черно-Пёстрая кунажындарын көрсөтүп беребиз. Бул кунажындар бооз кунажындар. Бүгүнкү күндө булар Россиядан келип, буйруса Новопавловка Заряга келип турган мезгили. Заряны билбегендер болсо, маршрутты түшүндүрүп коелу. Бишкектин күнбатыш жагында, тагыраак айтканда Бишкектен шлагбаум тараптан сокулукту көздөп келе жатканда авторынака бир 5 километр жетпей Заря базар, Нурлан базар деген жер бар, билесиздер, Новопавловкада. Ошо прям Заря базарынын светофорунан ылдый келгенде ушул этекте бир короо бар. Ушул жерге келип түштү. Мына маршрутту дээрлик түшүндүңүздөр. Эми уйлар боюнча өтөлү. Бул уйларды сиздерге кыскача маалымат берели. Ээси бизге жеткизген маалыматты сиздерге жеткирип берели. Булар галыштинкалар эмес, чисто Черно-Пёстрая кунажындар. Кыргызстанга келгенде 2 айдын жүзү болуп, биринчи келгенде желиндери кичинекей болуп, мына 2 ай арадан өтүп, адаптация болуп, желиндери чоңоюп, жакындады. Канча айдан канча айга чейин дейм бооздугун? 6,5 айдан 8,5 айга чейин. Кыскасы, уже жакындап калды, туут. 2-3 аябай жакындап калган дейт. Калган баарында желини бар. Эми сиздер баш тарабын көрдүңүздөр, ары секирип өтөйүн дагы, ушуларды бир четтен көрсөтөйүн. Эми бул биздин Тоо Ташка, Кыргызстандын климатына, ысык суукка чыдаган уйлар, Эми суук дебей эле коеюн, Россиянын суугун келип көрүп келген уйлар, эми билесиздер. Мына чүй боорунда ушулар турат. Келген 2 ай болуптур. Бүт баары монтип желин салган. Мына биринчи туут кунажындар, 26 баш. Аралап жакшылап сиздерге көрсөтүп берейин. Бааларын болсо 220 миңден 260 миң сомго чейин деп атат. Башында айтып коеюн, мойтте таза Монбелярд 1,5 жаштагы бука бар. Ошондагы болор баасы 250 миң сомго сурап атат. Азыр мен мына желиндерин бир көрсөтөм, артына өтүп туруп, көрүп коюңуздар. Мына бүт баары желинин чочуткан, аябай жакындагандары бар. Ушуларды да көрсөтүп коеюн, Мына дээрлик биздин климатка көнгөн. Мына желиндери. Мына буйруса, кандай сонмуйлар. Машалла. Тетиги. Ноолору. Эми булар сүт багыты, андан кийин эт багыты, биринчи сүт багыты, билесиздер. Дээрлик биздин сүт багытындагы уйларыбыз. Желиндерин көрдүңүздөр. Мисалы мыногу уй аябай жакындаптыр да. Мына. Мисалы мыногуну окучу. Кунажыны. Кыскасы маалыматты алдыңыздар, дагы бир рет толуктап коеюн. Россиядан келген 2 ай мурун, Кыргызстанга 2 айдан бери келип адаптация болуп көнгөн буйруса. Анан желиндери чаканыраак болгон. Азыр эми мына желин салып бүт баары 6,5 айдан 8,5 айга чейин дейт. Мына 2 жумадан кийин туут башталып калат экен буюрса 20 күндөн 20 күнгө жакындап уже вот туй тургандары дагы бар экен, Мында эмесе көрүп коюңуздар, ушулар байкелер. Андан кийин мына буканы айтып коеюн. Бука жөнүндө маалымат берип коеюн. Эми Монбелярд биздин Кыргызстанга келип аткан, акыркы убактарда хит болуп аткан породалардын бири. Булар эт сүт багытында 1,5 жаштагы бука. Жакшы эле салып калыптыр, бука. Полторашка, 1,5 жаштагы бука. Болор баасы 250 миң сом деп атат. Ушул жерде турат экен. Токол. Мына гиганттыгын көрүп коюңуздар. Булар эт сүт багытында. Бул ушул жакта туулган да келби? Энесинде бооз келген, Ушул жерде турат экен. Азыр жакшылап кирип көрсөтөм. Муну суудан ашып өтүшүм керек экен байкелер анын үчүн. Буканын жанына кирдим мына. Бука аябай уруктукка даяр болуп калыптыр. Эми уруктукка, кыскасы Монбелярд 1,5 жаш, болор баасы 250 миң сом дейт. Экстерьери өтө жокорку деңгээлде. Жаш бука экен, Мына экстерьер кандай сон көрүнүп турат. Монбелярдында Монбелярд экен сөзүнүн ачыгы. Бука кунажындарды көрүп таза болбой калды. Өтө уйсурап калыптыр. Ушуну алыңыздар, кыска эле көрсөтөйүн, ушул жерге келип көрөсүздөр.
Videomuzu bir de jin tuta olalı. Mına uylardı görüңүздөр. Uşul uylar. Kısası birden alasızdarбы, ekidенби, дүңбү, 5'tü, 10'du. Özüңүздөр эси менен сүйлөшөсүздөр. Айтор уйлардын пародасы, жашы, канча айлык бооз, баасы канча, дарей каякта бүт баарын сиздерге бердик. Калган кошумча суроолоруңуздарды да эси менен чалып сүйлөшөсүздөр. Мына уйдун да желини, кунажын не? Мына ушунуку аябай жакын экен мына. Мыногунку да аябай жакындап калыптыр. Мыналардыкы дагы. Эми кунажынын артыкчылыгын билесиздер. Баягы желинден көйгөй болбойт, жаштыгы бар. Айтор жоош экен мына. Киши келгенде көп кача бербейт. Буюрса колго жакын уйлар. Парода бар, пародалыгын кылат. Мынауну караңыздар. Эң кештер мына экөө экен да, мына ушуларчы. Желин чөчүлөр. 2 айдан бери тура берип кишиге да көнүп калды дейт. Негизи мындай жакшы уйлар экен, көрүнүшүнөн мына. Еще жаш. Мына уйдуку да аябай желин жакындап. Эми та көз ооруган, оозунан шилекей акканды дээрлик мындай байкаганым жок. Эми өзүңүздөр да келип көрөсүздөр, көргөндө көрөсүздөр. Мыналар аябай чоң уй болот экен, мыналар көрүнүп турат. Аябай жиликтүү, мисалы мына уй чоң уй экен да. Биринчи туут кунажындар. Анда эмесе видеобузду жыйынтыктайбыз. Ушул жерге келип көрө бересиздер. Павловкада, Бишкек шаарынын күнбатыш тарабы, Заря базардагы светофордон ылдый түшүп келгенде оң тараптагы ушул бир ферма байкелер. Ушул жерден келип көрө бересиздер. Эсине так дарегин сурап ала тургандар болсо көрүңүздөр. Үш, баарын бир козгоп коебеймби сиздер үчүн? Үш. Bir görüp koyuңуздар. Муну байкабадым эле, мунун да желини чоң экен. Көпчүлүктүн ичинде байкабайсың да, чукулап, жакшылап карасаң көрө бересиң.